4,5 жылдан бери өтө мындайча айтканда ийгиликтүү, жемиштүү иштеп, биздин эки өлкөнүн ортосундагы чечилбеген, канча жылдан бери чечилбеген маселеге чекит коюлду. Ушул Кыргыз-Тажик арасындагы чек ара маселеси чечилди. Биз көрдүк, мына көп жерлер алмашуу жолу менен келиптир. Алардан биз алдык, биз аларга бердик. Эң өтө көйгөйлүү болгон мына Лейлек району боюнча жакшы чечимдер болуптур. Мына суроолорду бердик. Күбө болдуңуздар, бардыңыздар. Баткен боюнча дагы мына өзгөчө коомдо бир аз салкуу жараткан Достук айылы жөнүндө айтып өттү. Бул дагы ушул Достук айылынын башка жака жылышы, Достук айылынын Тажикстан тарапка берилиши дагы канчалык маанилүү экендиги жөнүндө дагы айтылды. Өзгөчө 4 көчө боюнча айтылды. Көрдүңүздөр, бул бейтарап статусуна ээ болду. Анан дагы бир мындай момент айтып өтөйүн. Бул жерде бизде азыр коомдо айтып атпайбы, Лейлек району боюнча бул анклавда калуу коркунучу деп аябай ушул суроо көйгөй биздин лейлектиктерди өзгөчө кооптондуруп атат да. Мына менде да ошол суроо бар болчу. Ушул суроону берейин деп тургам, бирок мен суроо бергенге чейин мына Камчы Кыдыршаевич өзү жооп берип калды. Биз ошол мурда бир эле 4 көчө болсо бизде ушул лейлектиктер үчүн, азыркы күндө бейтарап дагы 2 көчө биз үчүн, лейлектиктер үчүн жакшы болду. Буюрса бул анклавда калуу коркунучу деген ушул ойду биз алып салсак болот да. Эл эмне деп атат? Элибиз чындыгында карапайым эл бүгүнкү күндө ушул чек аранын чечилгендигине албетте кубанычта. Согуш менен эч ким жеңген эмес, тынчтык болсун. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Лейлек баткендиктер башынан кандай күндөрдү өткөрдү, согушту да көрдү. Тынчтыктын маанисин кандай экендигин биз жон терибиз менен сездик да. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү чечилген чечим биз үчүн, биздин Лейлек баткендиктер үчүн өтө эң кубанычтуу чечим.